Борбордогулар үчүн жакшы жаңылык. iqr.com сайтынын жыйынтыгына ылайык, абанын булганышы боюнча Бишкек 20 декабрга карата 33-орунга түштү. Чынында бүгүн көк асманды көрүүгө болот. iqr.com сайты саат сайын абаны текшерип, жыйынтыгын жарыялап турат. 11 декабрда чын эле Бишкек 1-орунга чыккан. Ал эми бүгүн 20 декабрга карата 33-орунда турат. Коомчулукта борбор калабыз абанын булганышы боюнча дайыма 1-орунда тургандай кабыл алгандар бар. Бишкек шаарын көрүп атабыз. Дүйнөдө эң биринчи ушу абасы бузулган жаман шаардын арасына кирип атабыз. Кээ бир күндөрү депутаттар маселе көтөрүлгөндө аба тазаланып калып атат. Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Чынында, Бишкек кыштын кээ бир күндөрү гана абанын булганышы боюнча сап башына чыгып жатат. Бүгүн 33-тө жүрсө, эртең кайра алдыңкы орундукка кирип калышы мүмкүн. Албетте, бул да жакшы көрүнүш эмес. Биз болгону коомго туура маалымат жеткиргибиз келет. Маселен, гидрометеорология кызматынын 20 декабрь саат 10:00дөн 12:00га чейинки жыйынтыктарын ала турган болсок, Бишкектин көпчүлүк райондорунда абанын таза экенин көрүүгө болот. Картада жашыл жана сары көрсөткүчтөгү райондорду аба ырайы таза дегенди түшүндүрөт. Кызыл, көк жана кочкул кызыл менен белгиленген райондордо аба зыяндуу чекке жеткенин көрсөтүп турат. 20 декабрга саат 10:00дөн 12:00га чейинки аралыкта Бишкектин түндүк тарабындагы Дордой, Төмөнкү Аларча, Бакаята, Лебединовка, Новопокровка, Новопавловка айылдарында аба зыяндуу көрсөткүчтө турат. Ал эми Бишкектин так ортосун кесип өткөн Чүй проспектисинин өйдө тарабында аба дээрлик таза экенин көрүүгө болот. Негизи Бишкекте аба кайсы учурдан баштап булгана баштайт? iqr.com сайтындагы маалыматтарды карай турган болсок, быйылкы жылдын ноябрында аба анчалык булган электигин белгиленген. Декабрдын 1-нен баштап 10-на чейин абанын булганышы жогорулап, эң зыяндуу көрсөткүчкө жетти. Анын кайра басаңдай баштады. Декабрдын алгачкы 10 күнүндө аба ырайы суук болду. Демек элдер көмүрдү көбүрөөк жакты. Анын негизинде Бишкектин кара түтүн каптады. Air сайтында дүйнө боюнча кайсы шаарларда аба өтө булганыч экенин көрсөк болот. Сиздер көрүп жаткандай эң булганыч шаарлар Индия, Пакистан, Кытайдын батыш жагында жайгашканын көрүүгө болот. Негизинен абанын булганышы боюнча Пакистан менен Индиянын айрым шаарлары 4 мезгилде тең сап башынан түшпөйт. Маселен, бул Пакистандын Лахор шаарынын 2022-жылдагы көрүнүшү. Абанын булганышы нормадан 2 эсе жогору экенин көрүүгө болот. Зыяндуу заттарды чыгарган эски унаалар, өндүрүш жайлар, башаламан курулуш мамлекеттик көзөмөл күчүн жоготкон. Шаар таштагандыга толуп, абанын булганышына алып келген. Чынында абанын булганышы боюнча алдыңкы катарда турган шаарлар кандай болорун сиздерге көрсөттүк. Бишкек кыштын суук күндөрүндө гана сап башына чыгып жатат жана ушундайында алдын алуубуз зарыл экенин айткыбыз келет.